Саламатсыздар урматтуу ата-энелер, 5-сабакты баштайбыз. Кыз Севине 40 китеп. Капыр агайыбыз ушундай жакшы бир жөрөлгөнү киргизди десек болот. Кызды узатуу тоюнда ушул мебель, башка көп нерселер берилип атат. Ошолорго деле бир кичинекей сандыкча жасап туруп, ичине 40 китеп болбосо дагы 15 китеп салып, ар кандай түрдө, мисалы үчүн сөздүктөр, англо-русский, жетекчиге жеке талап, акыл эмгегинин маданияты, акыл эс тарбиясы, мала маданияты, дасторкон четинде университет, педагогика, ата-энелер сиздер үчүн билимди алууну үйрөн, Семетей, Манас, все лучшие методики воспитания детей дейт. Эми өзүңөр карап, мына сөздүктөр дагы болсун, тил үйрөнүү боюнча, Жусуп Баласагындын Кут алчу билим китеби болсун, ой гүлдөрү, мына ой гүлдөрдүн ичинде кандай сонун нерселер бар, саламдашуу дейт, адеби, мындай конок күтүү, аябай көп да темалар. Ушуну бергенде анан үйлөнгөндөн кийин алар мына 1 жыл бою китеп окуп, илим алып, анан буюрса, Капыр агайыбыз көп айтат, вундеркинд балдар төрөлөт дейт. Бул биринчиси. Эми биз өзүбүздү өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Тарбиялаганда биринчи өзүбүздүн оозубузду тарбиялайлы да. Мындай методика бар. Оозубузду жаап, оозду контролдойбуз. Андан кийин экинчиси мына колубузду мындай кылып алабыз. Капыр агай ушинтип көрсөтөт да, бла-бла-бла-бла не надо дейт. Көп сүйлөбөгүлө дейт. Ушу тойлорго мына кайсы черный касса, белый кассада отурабыз, мына туугандар менен стол үстүндө отурганда эле билимден башкасынын бардыгын сүйлөйт экенбиз да биз. Мына билимди сүйлөйлү. Билим сүйлөш үчүн мына китептерди окуш керек. Сиздерге үй тапшырма, ушундай тойлор болуп атканда, өзүңөрдүн кызыңарды узатып атсаңар же кошуналар, туугандар узатып атса, сөзсүз ушул жөрөлгөнү киргизиңиздер. Бериңиздер китепти. Арзан 200 сомдук, 300 сомдук жоолук алып эле кийилбеген көйнөктү бергендин ордуна ушундай бир китеп белек берип койсок эмне жаманбы? Капыр агайыбыз айтып атат. Как мы читаем, так и живем дейт. Кандай окусак ошондой жашайбыз. Мына карагыла. Сорбонна деген университет бар мына Европада, Францияда деп атат. Ошол бир университеттен 33 Нобель лауреатын даярдап чыгып турат. То есть ошол университетти бүткөндөр 33 Нобель лауреаты бар экен, бүтүрүүчүлөрүнүн. Кыргызстан, Орто Азияны алалы, мына бир дагы Нобель лауреаты жок экен мына. Анткени биз окубайт экенбиз, кийилбеген көйнөктү беребиз, жоолук талашмай, материал дейсиңер мына. Давайте мына китептерди белек кылып, ушуну киргизели. Биздин дагы балдарыбыздан Нобель лауреаттары чыксын.